Каржы министрлигинин маалыматына ылайык үстүбүздөгү жылдын 7 айында мамлекеттик бюджет салык кирешелеринин 48 миллиард 600 миллион сомго чейин толукталды. Бул сумма пландалгандан 171 миллион сомго төмөн. Эмне үчүн план аткарылбай калды жана Кыргызстанда бизнес салыктарын кантип төлөшөт? Кийинки сюжетте. Январь айынан июль айына чейин кээ бир төлөмдөрдүн көтөрүлгөндүгүнө карабай, салык кызматы каражаттарды чогултуу планын аткара алган жок. Топтолбой калган каражат болжолу менен 172 миллион 400 миң сомду түздү. Основное неисполнение по аткарылбай калган негизги төлөмдөрдү киреше салыктары, сатуудан түшкөн салык жана жашаган жеринде жок адамдардын киреше салыктары түзгөн. Өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсү мыкты жылыштарды көрсөтүүдө. Ички дүң өнүм 6,9%га жогорулаган. Кумтөрген жерин эсептебегенде экономиканын реалдуу сектору 3,1%га жогорулады. Такой рост, в первую очередь, связан с ростом. Мындай өнүгүү биринчи кезекте өнөр жай өндүрүшүнө байланыштуу. Бул сөзсүз кумтөр ишканасы. Негизги металл өндүрүү 45,6%га жогорулаган. Мындан тышкары тамак аш азыктарын өндүрүү 10%га көтөрүлгөн. Үстүбүздөгү жылдын январь-июль айларында өлкөбүздүн өндүрүштүк ишканалары жалпы суммасы 124,7 миллиард сомго чейинки продукция өндүргөн. Анын 50 миллиард сому кен жерине тиешелүү. Кен ишканасы жылына 15 тоннага жакын алтын өндүрөт. Өткөн жылы алтын ылгалоочу фабриканын өндүрүмдүүлүгү 6,3 миллион тоннаны түзүп, мурдагы рекордтон 1,5 миллион тоннага ашып кетти. Тоо кен бөлүмү планды толугу менен ишке ашырды. Быйылкы жылы алдын ала божомолдор боюнча кумтөрдө 455,505 миң унция алтын өндүрүлөт. Муну менен жалпы жылдык көлөмдүн 30% 2017 жылдын 4-чейрегинде аткарылат. Кен жерин иштетүү менен жылына мамлекеттик бюджетке ири суммада каражат төлөнүп турат. Жылдын башынан бери компания 4,7 миллиард сомду салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө төгүп берген. Кумтор, он исполняет обязательства соответственно. Кумтор ишканасы өз милдеттерин Кумтор долбоору боюнча келишимге ылайык аткарууда. Болжолу менен 7 ай ичинде дүң кирешедеги үлүшү салык кызматынын топтогону боюнча 14,4%ды түзгөн. Кыргызстандагы эң ири алтын кен ишканасы мамлекеттик бюджетке таяныч болууда. Кумтөрдүн абалы өлкөнүн экономикасына түздөн-түз таасирин тийгизип келет. В целом, в объеме промышленной продукции он занимает почти половину производства. Жалпы өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү боюнча дээрлик жарымын ээлейт. Ал эми ички дүң өнүмдүн көлөмү боюнча ар жылы аргандай 7%дан 10%га чейин. Өлкөнүн өнүгүшүнө 2017 жыл боюнча болжол менен болсо да жыйынтык чыгарууга але эрте. Республиканын экономикасы мындан ары дагы өнүгүп кете тургандыгына негиздер бар. Болгону бул жерде анын таянары болуусу зарыл.